негизи Айдиянын үй бүлөсү аябай чоң. Кыргыз тилине эч ким кызыкпайт, балдар кызыкпайт. Кандай кыйынчылыктар болду? Ал жактагы аялдар жүзү ушундай жарык, ушундай кубаныч менен уңуш жүгүрүп келатышканда анан көбүнчө орусча сүйлөйт, кыргыз болуп туруп эле деп ушундай. Тартуу учурунда бир эле кыйынчылык болду, жанагы адамды акыркы сапарга узатууну же болбосо тажыяны тартууда. Мен катталуучу болгондо эттеп 3000ге жетсем экен. Эмне үчүн бул маанилүү негизи ушул медиа активизм? English апаке деген бар го. Медиа сабатсыздык. Эмне үчүн медиа активизмди жайылтуу керек? Анан маалымат алып жаткан адамдын негизги куралы, инструменти бул өзүнүн мээси да. Ошол маалыматты ала турган жаштардын ордунда болсок, Маалымат агымы азыр океан. баарыңыздарга салам. Мен Камила жана Айдия подкасты. Биз менен бүгүн Мен Найзабек Мухамбетов, Клоп медиада журналист редактор болуп иштейм. Андан тышкары ошо медиа жасаанын бүтүрүүчүсүмүн. Ошо долбоордон өтүп, ошонун негизинде Жол деген фото көргөзмө өткөргөм. сонун рахмат. Менин атым Эркайым Алиева, Сүйлө тартынба медиа долбоорунун негиздөөчүсү. Баса бир медиа жасаанын бир бүткөнсүңөр, э? Бир потогу боюнча. Сонун. Менде бир мындай биринчи суроода Айдия сиз үчүн коштоп Айдия мен үчүн креативдүү жана ошондой эле ошол өзүнүн пикирин айткысы келген, өзүнүн көз карашы бар жаштардын ордосу десем болот. Себеп дегенде ошо мисалы Эркайымды деле айтсак, Сүйлө тартынбаны же болбосо башка ошол Айдиянын колдоосу менен өзүнүн долбоорлорун алып чыккан катышуучуларды айта турган болсок, ошолордун баардыгы коомдогу кайсы бир көйгөйлөрдү алып чыгышкан, анан ошону биздин аймактарга же болбосо республика ичинде же балким башка өлкөлөрдүн арасында дагы жайылтып, мындай өзүнүн көз карашын, проблеманы көтөрүп чыгып, чечүү жолдорун издеген жаштардын ордосу. Сонун, рахмат. Эгер Айдияны бир мындай кишинин образында алсак, бул мени колдой турган, мен дайыма барып ошол кишиден бул учурда Айдия колдоо күтө турган досум. Сонун. Анткени мен Айдияда мындан бир канча жумуун иштеп кеткен. Ошон үчүн мен ал жакта жөн гана бул медиа жасаанын катышуучусу катары эмес, мен ошол Айдия уюмунун ичинде ошол кошо кайнап, ошонун жашоосунда кошо катышканым үчүн ушундай дос катары. Рахмат. Буга чейин айтып кеттик эле. Негизи Айдиянын үй бүлөсү аябай чоң. Бул Кыргызстан эле эмес, бул Борбордук Азия. Анан кийин Айдиядан иштеп кеткендер дагы, иштеп кеткен инсандар дайыма ушундай площадкалар аркылуу дайыма жолугушуп турабыз. Эркайым, силер Сүйлө тартынбанын негиздөөчүсүңөр. Найзабек Жол фото выставканын автору. Кыскача ошол демилгелер жөнүндө айтып бересиңерби? Кандай максатта жаралган, башында кандай ойдо жазып баштагансыңар, анан азыркы күндө бул кандай демилге? Анда мен башын айтып бере берейин. Жол фото көргөзмөсү башында ошо кыргыздын улуттук салттарын чагылдырууга багытталган болчу. Себеп дегенде, мисалы мен балалыгымды эстесем, ошол эле тушоо кезүү же болбосо бала бешикке салуу же болбосо келин алуу деген салттар мындай ичинде кандайдыр бир жөрөлгөлөр бар болчу да, кандайдыр бир процесс бар эле. Анан ошол убакыттын өтүшү менен мисалы бала бешикке салуу же болбосо ошол эле тушоо тойдуу бардык улуттук салттарыбыз мындай өзгөрүүгө учурады да. Мисалы мурдакыдай кички балдар чуркашпайт же болбосо өзгөчө шаар жергесинде кафелерден өткөрүп калышат. Анан бир чет ойлонуп көрсөм, ушул кетиш менен барса, таптакыр өзгөрүүгө учурап, балким кайсы бир деңгээлде ошол эле ушул салтты, ушул жөрөлгөнү, балким мен бала кезде көргөн жөрөлгөнү кийин көрбөй калышыбыз толук ыктымал да. Эң негизги максатыбыз ушул салттын бардыгын фото көргөзмөдө чагылдырып, анан ар бир
баягы кадамды чечмелеп жазып берүү болду. Жазып бергенде дагы жөн эле жазып берип койбой, ошону буга чейин ошол балким салттар менен алектенген адистер менен кеңешип, себеп дегенде баары бир орток салт жок, орток нерсе жок да, мисалы ошол түндүк региондо башкача, түштүк региондо башкача да. Ошонун айырмаларын же болбосо өзгөчөлүктөрүн салыштырып берип, ошону кеңири катмарга жайылтып, анан ошону интернетте сактап калуу болду да, сүрөттөр аркылуу. Себеп дегенде мисалы ошол эле бала бешикке салуу деп издей турган болсо, ошол сүрөттөр менен баягы түшүндүрмөсү чыгат. Же болбосо келин алуу деп издей турган болсо, сүрөттөр менен түшүндүрмөсү чыгат. Ушул болду. Анан жалпылап алып келе турган болсок, ушул адамдын төрөлгөнүнөн баштап адамдын акыркы сапарга чейинки узаган доорун дагы 5 негизги салтты чагылдырдык. Бул дагы ушул кайсы бир деңгээлде ушул адамдын өмүрү ушунчалык кыска экенин ушул салттар аркылуу көргөзүп берүү болду. Анан эң акырында ушул Гапараитиев атындагы көркөм сүрөт музейинде көргөзмө уюштурулду. Көргөзмөгө дагы мектеп окуучулары келди, башка немелерден. Же болбосо биздин ушул көркөм өнөр музейине келген чет элдик баягы биз ошол жыйнап атсак, акыркы күнүчү жыйнап атсак, бир чет өлкөдөн келген эже келип сурады да, өзү Англиядан экен. Анан келип жанагы сүрөт эжелер чуркап келаткан сүрөт бар го, аябай ушундай сонун болуптур деп, анан ошонун историясын сурап, анан агаларга дагы кайсы бир деңгээлде кыргыздын улуттук салттары ушундай бай экенин, ушундай яркий же болбосо эмоцияга бай экенин көргөзүп берүү болду. Ошол сүрөттөрдү сатып алайын дегендер болдубу? Сатып алайын дегендер ооба болду. Себеп дегенде немеге дагы көргөзмөгө келгенде дагы айрым ошол немелер журналистика багытында жүргөн, медиада жүргөн адамдар көпчүлүгү сунушташты. Ушуларга бир баа коюп сатсаң болот депчи. Эмнегедир баягы өзүң жасаган нерсе да, өзүң жасаган нерсени башка кыра көрбөйт экенсиң да. Ошого эч кандай деле нерсе коюлган жок. Рахмат. Эркайым? Азыр бир нерсени айтып кетейинчи, жанагы аялдар чуркаган сүрөттү мен дагы мага бир эме бербедиңиз беле? Фотокарточка. Ошону азыркыча сактап жүрөм. Мен блокнотумда мынтип чапталып турат. Ачкан сайын көңүлүм ачылат да. Анткени ал жактагы аялдар жүзү ушундай жарык, ушундай кубаныч менен муш жүгүрүп келатышканда, анан ошол сүрөттөн баягы болуп жаткан атмосфераны ошол сүрөт аркылуу сезесиң да. Ошону жеткирип берген сиз азаматсыз. Ооба, аябай жылуу сезимдер келет көргөндө. Сүйлөө жөнүндө айтып кетсем, негизи менин апам тилчи, кыргыз тили адабиятынан сабак берчү. Анан үйдөн деле талкуулап калганда ал айтып калчу да, кыргыз тилин кызыктыруу кыйын, негизи эле окуу программасын, ошо кыргыз тилинин программасын дагы талкуулап калчу. Анан айтчу да, аябай балдарга жеткирүү кыйын, негизи эле эми өзү кыргыз тилчи болгондон кийин колунда болуп жаткан нерселерге дагы көп көңүл бурат. Анан кийин айтып калчу да, шаарда балдар, кыздар көбүнчө орусча сүйлөйт, кыргыз болуп туруп эле деп ушундай мындай ойлорун билдирип калчу. Анан мен өзүм деле байкачумун. Шаардык балдар, кыздар негизи орус тилине көбүрөөк басым жасашат да. Анан кыргыз тилинде бирдеме айтсаң, мындай башкача карап калчу да. Азыр акыркы бир 3-4 жылда аябай өзгөрүү болду. Бирок буга чейин мен ошо студент кезимде деле ошол нерсени көп байкачумун да. Студенттер арасында деле ошо кыргызча сүйлөгөндөргө кичине башкача көз караш болчу да, мамиле да башкача болчу. Ошондуктан бул идея топтолуп жүрө берди. Анан кийин медиа жасаанын жарыясы болгондо, ушундай өтүнмөлөрдү кабыл алабыз, АФКды кабыл алабыз деген жарыясы болгондо ойлонуп көрдүм, тапшырайын, болсо болду, болбосо жок деп. Анан тапшырып калып, ошол медиа жасоо мага аябай түрткү болду да. Ал жакта баары бир мындай тартип бар да, бул убакытка чейин бүтүрүшүң керек, отчет деген болот. Анан ошону уят болуп калбайын деп, эми бир малдын алдын эми аягына чейин чыгыш керек деп, ошо аябай киришип, ошентип башталып кетти. Азыр сүйлөө тартымба башында 1000 катталуучу болгондо эптеп 3000ге жетсем экен, кантип 3000ди жыйнасам экен деп отурчу элем. Азыр 22000ге жетип калды. Аябай мен үчүн бул жакшы жетишкендик. Бирок чынында мен аудиториянын артынан куубаймын. Кимге керек болсо өзү катталат, анан мындай рекламага коюп же болбосо конкурс өткөрүп катталып койгула деген нерседен алысмын.
Негизи ошол кандай кыйынчылыктар болду демилгени ишке ашырып атканда? Кыйынчылыктар, көйгөйлөр, анткени бул социалдык тармакта боло турган иш да. Социалдык тармакта бир маселени көтөргөндө аябай көптөгөн эмелер болот, сындар айтылат. Сындар айтылат. Мен үчүн эң биринчи кыйынчылык бул материалдын жетишсиздиги болду кыргыз тилинде. Мен де ошого кызыгып аткамда каяктан табат болду экен, ким менен кеңешет, кимден сурайт дегенимдичи. Архивтерден карап, баарын изилдеш керек да. Мен өзүм мисалы кыргыз тилин кыйратам деп айта албайм. Мен жөн эле тил алып жүрүүчү болбосом, кыргыз тилине эч кандай тиешим жок. Апам эле тилчи болбосо, бирок мен деле тилчинин кызы болгону менен кыргыз тилден кыйратып окучу эмесмин. Чынын айтуу керек. Анан өзүм мисалы билбеген нерселерди азыр ошо сүйлөө аркылуу билем да. Мисалы эгер кандайдыр бир жаңы видео же кандайдыр бир жаңы карточка Instagram баракчада чыгып жатса, анда ойлой берсеңиздер болот да, бул эркем жаңы үйрөнүп турмун. Билген, мурда билген эмес, азыр билип атат деген. Эми бар эмес, көбүнчөсү. Анан материалдарды ар кайсы жерден чукуп табууга аракет кылам, анткени жокто эле отуруп калган болбойт да. Улуттук китепканага барам. Кээде китепканадан таппай калсам, адистерге, эмелерге, соц тармактар аркылуу адистерге кайрыламын. Жөн эле жарыя кылам, мисалы мага филологдун жардамы керек, антропологдун жардамы керек деп ушинтип эле. Ошентип видео же карточка жаралат. Анан дагы бир кыйынчылык бул кээде сынга кабылам, өтө катуу сынга. Бирок ал сын деген көбүнчө ошол материалдын контекстин эмес, менин келбетиме карата болот. Менин кийингениме, келбетиме, өзүмдүн алып жүрүшүмө, кыймылыма, балким оозумдун кыймылына, колумдун кыймылына, ушундай нерселерге сын пикир тагылат. Бирок аларга көңүл бурбайбы? Жок, аларга көңүл бурам. Негизи бурбай эле коюш керек. Бурбай коюш керек экенин билем, бирок ошентип ойлойсуң, бирок чынында баары бир тиет экен. Ошол эле болбосо азыр кыйынчылыктардан анан мен жалгызмын, ошол дагы бир кыйынчылык. Команда жок. Команданы түзүү үчүн каражат керек. Ошол. Рахмат. Найзабек, сизде кандай кыйынчылыктар болду? Менде кыйынчылыктардан эң негизгиси тема издеген кыйын болду. Себеп дегенде Эркайым айтып кетти го, белгилүү бир мөөнөт бар. Сен ошол мөөнөттө бүтүрүшүң керек, бүтүрбөсөң калдың дегендей. Менде ошол болжолду бөлүп алгам да, бул айда мен бул салттарды бүтүрөм, бул айда бул салтты бүтүрөм, бул айда бул салтты бүтүрөм. Бирок сен ойлогондой болбойт экен. Мисалы, бул айда ошол салт чыкпайт, ал салтың бул айда чыгат да. Ошентип издештирген кыйын болду. Өзгөчө мен ойлогон да 5 же болбосо 6 аймактардан кылам депчи, ошол эле Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын, Көлдөн, Чүйдөн деп. Анан мисалы тааныштарың болбосо же болбосо Жалал Абадтан өзүм нарындыкмын, Нарында, Көлдү, Чүйдү оңой эле издей алам. Түштүк региондорго чыгуу көбүрөөк кыйын болду да. Ал жакта мисалы мен өзүмдүн жергиликтүү салттар кандай болот болжолду билем, бирок башка жакта кандай болот такыр кыйын болду. Анан эң негизгиси ушу карман издеген кыйын болду. Баары макул болбойт да. Баары да макул болбойт. Мисалы, бирөөнү табасың, тапкандан кийин башында айтышат, ооба депчи, ушундай. Мисалы, эртең бүрсүгүнү чыгайын деп атканда эле болбой калды, же болбосо тартпай эле койгула, өзүбүз эле үйдөгүлөр менен акырын чакан кылып өткөрөлү деп атабыз деген сыяктуу ушундай 1-2 учур болду. Пландап коюп, кайра болбой калып башка каарман издегенге туура келди. Анан эң каарман тапкандан кийин, алар менен сүйлөшкөндөн кийин эч кандай деле оорчулук жок. Сен ошол болуп аткан учурдан ырахат алып тарта бересиң да, же болбосо баягы кадрды издейсиң, каягынан алсам, эмне кылсам деп бир шера немеге чейин айланып чыгасың, үйдүн тегерегин деген сыяктуучу, же болбосо немелерди, кадрды куруш үчүн. Салттын учурунда көп деле кыйынчылык болгон жок, тартуу учурунда бир эле кыйынчылык болду, жанагы адамды акыркы сапарга узатууну же болбосо тажыяны тартууда. Ал жерде таптакыр мисалы мен баргамда, баратканда деле эч нерсе билген эмесмин, эмне кылып тартам, кантип тартам депчи. Мисалы, тигил жерде акыркы сапарга узатуу болуп атат, зыйнаты болуп атат, бир адам көккө учту да. Ошол учурда сен башка мисалы туугандарына же болбосо ошол жердеги кишилерге мындай бир чети сый көргүзбөгөн сыяктуу болуп, ичиңде ушундай оор сезим болот экен.
Анан башкаларга ошол адамдын акыркы сапарга узатуусу маанилүү болот атса, сага ошол учур маанилүү болгондойчу, сүрөттөр маанилүү болгондой болуп, мындай ошол учурда эмоционалдык жакта мындай этично. Аябай ошондой сездим ичименчи. Анан бирок болбой эле баары бир жок, бул сүрөттөрдү, ошол салттарды баары бир мен өзүм чагылдыргым келген нерсе бар, ошон үчүн деп анан тартканга туура келди. Эң кыйыны ошол болду. Ошол убакта ошондой сөздөрдү айткандар болгон жок? Ошол убактарда дагы жакшы неме, бул неме Бүйсара Бишеналиева атындагы искусство институтунун директору каза болуп өтүп кетти да. Ошол учурда министерстводон уруксат берилди да. Ошол медианын өкүлдөрү келгенге, же болбосо сүрөт видеого тартканга, ошол эле телевидениеден келишти. Анан ошолордун акырын баягы шарданына кирип алып, акырындан тартып жүрдүм да. Бирок алар баягы министр сүйлөгөндөн кийин же башкалардын меткенден кийин кетип калышат. Мен болсо жанагы тажияга чейин, жана өлү кой зыйнатына чейин, баягы кабырга чейин барып тарткан бир аз кыйын болду. Анан тартып атсаң элдин баары мындай карашат, ушул сыяктуу болупчу. Бирок ошо акырында ошол жердеги кадрларды көргөндө дагы деле мындай үмүт этишиң да башкача боло түшөсүң, баягы сезимдер кайрылабы? Негизи медиа активизм жөнүндө. Медиа активизм аябай ар кандай болот. Мисалы, кыргыз тилин жайылтуу болобу, же биздин кыргыз салтын жайылтуу болобу, бул мындай караганда бул дагы медиа активизм. Сиздин оюңар, ошол медиа активизмди негизи жалпы Кыргызстан боюнча эмне үчүн өнүктүрүш керек? Эмне үчүн бул маанилүү негизи ушул медиа активизм? Негизи коом ар түрдүү. Коомдо ар нерселер болуп турат. Адамдар ар башкача. Анан мисалы активизм дагы ошондой болуш керек да. Коомдо мындай тандоо болуш керек. Ошондуктан медиа активизм менен бул жакта айтып турбайбы, активизм кошулган медиа, медиа аркылуу ошол кандайдыр бир активист өзүнүн баягы көрүүсүн, өзүнүн идеяларын коомчулукка кеңири таратылат. Ошондуктан эгер канчалык ар бир адам өзүнүн көз карашы, өзүнүн ою болот да, ошол ар түрдүүлүк канчалык көбүрөөк болсо, коом үчүн дагы ошол ошончолук жакшыраак да. Көбүрөөк тандоо, көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр, көбүрөөк биргелешүү, көбүрөөк бири-бири менен өз ара иштешүү болот да, мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан медиа активизмди Кыргызстанда өнүктүрүү абдан маанилүү. Өзгөчө аз жаштарга ошондой мүмкүнчүлүктү берүү керек. Колдоо керек. Мисалы чоң уюмдар, эл аралык уюмдар бизде бар. Ошолор медиа аркылуу кандайдыр бир коомчулукка маанилүү нерселерди көтөрө турган демилгелерди ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек деп ойлойм. Сиз кандай ойлойсуз? Мен деле Эркайымдын оюна толук кошулам. Себеп дегенде баягы активизмди биз баарыбыз эле түшүнөбүз да. Мисалы кайсы бир темада болобу, же болбосо кайсы бир ойдо болобу, өзүнүн жигердүүлүгүн көргөзүү. Медиа активизм бул ошол жигердүүлүктү көпчүлүк баягы аудиторияга чыгарып берүү. Же болбосо ошол эле аймактарды, өзгөчө аймактарды, бүтүндөй республиканы кайсы бир көйгөй болуп атса, ошол көйгөйгө көңүлүн бурдуруп, мына ушул жерде ушундай көйгөй болуп атат, ушул жерде ушундай окуя болуп атат, ошого кандайдыр бир реакция кылабы, бийлик реакция кылабы, же болбосо аймактардагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү реакция кылабы, же болбосо кайсы бир окуучуга байланыштуу болсо мугалим реакция кылабы. Медиа активизмдин өзгөчөлүгү ошол бир ойду, бир көйгөйдү чоң масштабта же болбосо аудиторияга жеткирип берүү. Себеп дегенде өзгөчө баягы неме аймактарда жанагы жергиликтүү басылмалар биригип калды го. Мисалы бардыгын бир улуттук телекорпорацияга кошуп салды, же болбосо араларында кээ бир телеканалдарды жоюп салды. Ушул менен кайсы бир деңгээлде кайсы бир көйгөйдү, жергиликтүү көйгөйдүн баягы элдин, өзгөчө аймактардагы элдин үнүн чыгарып берүү бул медиа активизм деп толук ишенем. Башка айтканда ушу жергиликтүү же болбосо аймактардагы болуп аткан же республикадагы болуп аткан ойлорду жалпы аймакка маалымат менен камсыздоо, ошол маалыматтын артында кандайдыр бир реакция болсо анда жакшы. Буга чейин айтып кеттик, кыйынчылыктар жөнүндө жана көйгөйлөр жөнүндө. Кыргызстан боюнча ошол медиа активизм аркылуу кандай көйгөйлөр жана кыйынчылыктар бар? Медиа активисттер аябай азыр көп.
бул социалдык тармактарда бир социалдык көйгөйлөрдү көтөрө турган да медиа демилгелерди ишке ашырып жаткан жаштар көп. Кандай ошондой бир тоскоолдуктар пайда болуп жатат жаштардын арасында? Кандай деп ойлойсуз? Өзгөчө аймактарда өзүнүн пикирин, оюн же болбосо кайсы бир көйгөйдү көтөрүп чыккысы келген активисттер, медиа активисттер көбүнчө баягы аудиторияга маалыматты жеткирип берүүдө кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн. Балким маалыматты жалгыз гана кыргыз тилинде берип, балким ошол кошумча орус тилдүү маалымат дагы жеткирсе дагы көбүрөөк кишиге жайылат деген ой болуп атат да. Биринчиси ошол. Ал эми экинчиси болсо көп учурда мисалы аймактардагы медиа активисттердин көпчүлүгү жаштар түзөт десем жаңылбайт болушум керек. Анын айрымдары мисалы жашынан тартынышы мүмкүн же болбосо менин айтайын деген оюм балким көпчүлүккө маанилүү деле эмес деген ойдо болушу мүмкүн да. Мисалга келтирим келип жатат, жанагы English APK деген бар го. Мисалы буга чейин ошол English APKнин баягы курагындагы менин оюмча ошол аябай алып чыкты да. Ошол тил баягы англис тилин үйрөнүү бардык аймактарга керек. Себеп дегенде 11-класстан бери эле окуйбуз, бирок практика жок болгондуктан сүйлөп кете албайбыз. Ал эже болсо баягы өзүнүн айтайын деген ою бар, жеткирейин деген бир каалоосу бар. Анан ошол баягы күнүмдүк турмушундагы эле кызыктуу да, аныкын көрүп отурсаң, күнүмдүк турмушундагы нерселерди жаза берет, ошол эле учурда ошонун англисчесин түшүндүрүп берет да. Балким кээ бир кишилерде ушундай баягы менин айтайын деген нерсем маанилүү эместей сезилиши мүмкүн деген сыяктуу ушундай көйгөйлөргө туш болсо керек менимче. Сиздин оюңуз боюнча ошондо бул жеке кишинин жеке өзүнүн блог барьер деп коебуз го, ошол барьерди жеңип туруштук берип ошону жеңип чыкса аябай жакшы. Мисалы ошол жана эженин мисалындачы андайларга негизи ошол эгерде кандайдыр бир көйгөйдү көтөрүп чыгам деген балким жаштарыбыз же болбосо эжелерибиз, байкелерибиз, агаларыбыз, активист агаларыбыз, эжелерибиз болсо, айтат элем эң негизгиси ошол сиздин айтайын деген оюңуз, эгер көйгөйүңүз болсо, сөзсүз түрдө баягы өзүңүздүн жеке барьер койбостон ошол барьерден ашып өтүп болушунча өзүңүздүн көйгөйүңүздү айтып чыксаңыз дагы жакшыраак. Сиз азыр өзү жеке адамдын өзүнүн өзүнүн чечими жөнүндө айттыңыз. Өзүнүн кандайдыр бир өзүнө өзү берген туруштуктар, аны ашуу жөнүндө. Менин оюмча сырткы туруштуктар бул сырткы тоскоолдуктар же көйгөйлөр бул медиа сабатсыздык. Биз билебиз азыр маалымат агымы абдан чоң, анда ар кандай нерселер бар, туура эмес, фейк, дезинформация деген көп нерселер бар. Анан ошол медиа активисттер балким ошол контентти түзүп жатканда же ошол оюн билдирип жатканда ошол медиа сабатсыздыктан, медиа сабаттуулуктун анча жогору болбогондугунан балким кандайдыр бир катачылыктарды, мүмкүнчүлүктөрдү кетирип алышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз азыр мисалы айта беребиз го, фейктерди жабыш керек, анан мындай закон ойлоп табыш керек деги бу депчи. Жок, чындыгында эң биринчи кезекте ушул коомдун, ушу жарандардын медиа сабаттуулугун арттыра турган, көтөрө турган демилгелерди ойлоп табыш керек. Ушул коомдун медиа сабаттуулугун үйрөтүш керек, окутуш керек да. Бул баягы мектептен баштап эле окута башташ керек. Анан ошондуктан ошондон улам балким биз дагы ошол медиа активизмдеги кээ бир көйгөйлөрдөн арылабыз. Жана ошондой эле жалпак тилде, анткени азыр көпчүлүк маалымат аябай мындай кыйын тилде жазылган. Анан кийин мисалы көпчүлүктө жаштар такыр түшүнбөй калышы мүмкүн да. Анан кийин ошол жалпак тилде жана интерактивдүү формада жазганда аябай маанилүү деп ойлойм. Сиз буга чейин медиа сабаттуулук жөнүндө айтып кеттиңиз. Анан сиздин оюңуз боюнча азыр жаштар кандай инструменттерди колдоно алышат? Ошол эле медиа сабаттуулукту жогорулатуу үчүн. Жооп бересизби? Мен ошол жана буга чейинки сиздин айткан оюңузду улай кетейин, улай жооп берейин.
себеп дегенде сиз айтпаңыз, ошол азыркы учурда биз соц тармактардын өнүгүүсү менен баягы билебиз да, баягы узун видео тарта турган болсок, ал көрүлбөйт депчи. Же болбосо узун бир текст жаза турган болсок, ал окулбайт. Ошол себептен менимче баягы замандын же болбосо агымына жараша, өзгөрүүсүнө жараша бул жерде ошол медиа активисттер дагы ошого ыкташы керек. Мисалы, эгерде аудитория сенен кыска бир маалыматты талап кылып жатабы, ошого жараша баягы узун бир маалымат болсо, ошонун ширесин чыгарып, баягы маңыздуу, таасирдүү, жеткиликтүү кылып берсе болот да. Себеп дегенде ошол буга чейин журналистика тармагында жүрүп деле ошондой узун нерселерди кыскартып, мындай жеткиликтүү кылып берсе болорун өз жөн терим менен сездим да, билем. Ошол себептен балким көбүнчө ошол агымга бир аз ыктап, кыска нуска жеткиликтүү маалымат берүүгө ыкташы керек. Менин оюмча биринчи буга көбүнчө ошол эле жанагы карточка түрүндөгү маалыматтарды жайылтуу, же болбосо кыска жанагы reels өңдүү, кыска видеолор аркылуу маалыматты жеткирип берүү, же болбосо мисалы балким узун подкаст жаздырсак деле, ошону кайсы бир бөлүктөргө бөлүп, маанилүү учурларын жеткирип берүү аркылуу маалыматты жайылсак болот. Ошол маалымат жеткиликтүү болсо, аны дагы балким чечүүдө дагы баягы чечүү процессин дагы ылдамдатат деген өңдүү ой бар. Бул деген негизи жана маалыматты таратып жаткан убакта ошондой маалыматты беришибиз керек. Эгерде биз деген ошол маалыматты ала турган жаштардын ордунда болсок, кандай ошондой инструменттерди колдонсок болот? Медиа сапаттуулуураак болсо, Эркайым. Эгер маалымат алып жаткан адам биринчи кезекте бардыгына скептикалык көз карашты болуш керек. Анткени баягы берип жаткан нерсени алып эле жутуп албай, аны ар кайсы булактардан карап чыгышы керек. Анан маалымат алып жаткан адамдын негизги куралы, инструменти бул өзүнүн мээси да. Ал ошол кайсы медиа активист болбосун, кайсы активист же болбосо жөнөкөй жаран, жөнөкөй медиа болбой эле жөн эле жаран, жөн эле активист болсун, мисалы коомчулукту өзү ичинде мындай белгилүү адамдар болот го, мындай аябай жигердүү. Ошол адамдардан алып жаткан маалыматты мындай электен өткөрүп, таразалап көрүш керек да. Бул жагынан карап, бул баягы эле ошо лидер деп эле анын сөзүн угу бербей, же болбосо баягы YouTube'да миллион жазылуучулары бар адам болсо эле, блогер болсо, же болбосо инфлюенсер болсо, анын айткандарын ошол бойдон эле кабыл ала бербей, биринчи кезекте ошол маалыматты башка жагынан текшерип көрүш керек. Анткени жана айтып кеткендей, маалымат агымы азыр океан. Анан эгер ошонун бардыгын эле ишенип эле, ошонун бардыгын эле түз кабыл ала бере турган болсок, биздин мындай таштанды да эле болуп калабыз да. Биздин билим ооба ичибиз, биздин мээбиз баягы ар кайсы нерселерге толуп мындай таштанды болуп калат да. Анда бардыгы мындай иретсиз болуп, биздин баягы биз маалыматты жөн эле алыш үчүн албайбыз, ал маалыматты кайра колдонуш үчүн алабыз. Аны эгер ошондой биздин башыбыз таштандыга окшоп аралаш болуп калса, баары аны иреттеш, анын ичинен кайра туура маалыматты алып чыгыш өтө кыйын болот. Ошондуктан медиа сабаттуулук бул медианы, контентти чыгарып жаткан адамга эле эмес, алып жаткан адамга дагы өтө керек курал. Рахмат. Негизи Найзабек, кандай айтсак, Найзабектин демилгесиндей, сүйлөө тартынбадай демилгелер аябай Кыргызстанга керек. Ушундай демилгелер дагы көбүрөөк болсун деп каалайм. Эркайым, Найзабек, кандай платформаларды, мисалы же социалдык тармактарды билесиз? Анан кийин биздин угуучулар кандай бир инсандарга катталса болот деп ойлойсуз? Бир кеңеш болсо. Мен ошол акыркы учурда ошол биз менен эле чогуу медиа жасадан чыккан
долбоорлорго басым жасагым келип жатат. Себеп дегенде ошол жердеги долбоорлордун ар бири ар кайсы багыттагы көйгөйдү же болбосо демилгени көтөрүп чыгышкан. Мисалы Эркайым Алиева кыргыз тилин жайылтуу боюнча сүйлөп тартынбаны алып барса, ошол мисалы ошол жердеги кээ бир сөздөрдү мен өзүм айыл жергесинде эле чоңоюп өскөн балам, кыргыз тилинен олимпиадага барып жүргөм дегендейчи, бирок ошол жердеги кээ бир маалыматтар мен үчүн дагы жаңы да. Ошол себептен ошол кыргыз тилин өнүктүрөм дегендер болсо Эркайымдын сүйлөп тартынба каналына катталсаңыздар болот. Андан тышкары ошо жанагы аутизм боюнча дагы бизде өзгөчө деген платформа баракчабыз бар. Ошол баракчадан дагы ошол эгерде балаңыз аутизм синдрому менен төрөлсө кандай мамиле кылыш керек, баардык маалыматты ошол жерден алса болот. Ошол жерге дагы жазылыңыздар деп. Рахмат. Эркин кыз коому баракча бар. Бул феминизм, кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу боюнча сонун демилге бар. Аны да алып барган кыздар дагы абдан жигердүү, мыкты кыздар. Ошол баракчага катталса болот. Эгер экология боюнча айта кетсек, анда бул Исмаил Карипов, баары эле билет болуш керек. Эки адам баракчасы. Эки адам баракчасы, эки адам баракчасы өзүнчөбү? Эки адам баракча жана Исмаил Кариповдун өзүнүн баракчасы бар. Мен Исмаил Кариповдун өзүнүн эле баракчасын билет, эки адамдын өзү. Ошондой болуп жатат. Анан дагы экология боюнча Пешком бар беле? Ооба. Алар дагы ошо экологиялык активисттер. Бишкек шаарында жакшы демилгелерди көтөрүп, ишке ашырып, иш-чараларды өткөзүп жатышат. Ооба, азыр дагы жанакындай кымыз, ооба, кымыз, закымыз, анан азыр дагы кыргыз тилин жайылтууга мындай салымын кошуп келаткан дагы Ак Кара деген жаңы баракча чыкты. Ак Кара. Ооба, бирок ал жакта кыргыз тилинин грамматикасына мындай басым кылбайт, сөздөргө басым кылбайт, болгону кыргыз тилинде мемдерди чыгарат. Жиза деп коесузбу, ошондой жиза учурларды кыргызча жазып чыгарат. Рахмат. Андан кийин мен дагы азыр эстеп кеттим, 3 чекит баракчасы бар. Ал жака да катталыңыз, ал деген жанакыдай медиа сабаттуулукту жогорулатуу максатында ачылган. Пайдалуу болот деп ишенем. Анан бизде силерге суроо. Силер кайсыл медиа активистти тааныйсыз? Жана эмне үчүн ушул медиа активисттин баракчасына катталып турасыз? Ошол жөнүндө жазсаңыздар болот. Эркайым Найзабек, сизге рахмат. Анан активизм үчүн чай ичели. Чай ичели. Чоң рахмат. Бүттү. Чай муздап каптырды. Ушундай да чай болобу? Ошону кошуп коебуз. Ай, бегула.